Равен университетинин 2-курсунун студенти Ганычан кызы Зүлфия Көлükбаева уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Мен Зүлфия Ганычан кызы эмне кезекте кадамжай жаратылышынын өзгөчөлүктөрүнө, кемчиликтерине жана артыкчылыктарына кеңири токтолмокчумун. Кадамжай Азирети Али бабабыздын изи калган жер. Сох, Исфайрам, Ак суу сыяктуу качкайган дарыялар аккан, дөт бирим, жигит бирим колдоп жүргөн, бир жылда 2 жолу түшүм алууга климаты ыңгайлуу, касиеттүү, берекелүү жер. Жана ошондой эле барыбызга белгилүү болгондой, Кадамжай аймагында сурма, сымап жана сымаптан тартып алтын, күмүш сыяктуу кен байлыктарды катып жаткан жер. Кадамжай аймагында айтып өткөндөй эле следующий слайд. Кадамжай аймагында элибиз сыймыктанган, элибиз кадырлап сактап жүргөн касиеттүү, берекелүү жерлер көп. Аларды эң биринчи эске алчу жагдай алардын тейлөө сапатын жакшыртуу жана эс алууга ар кандай түрдүү эс алууга жагдайларды түзүү. Атап айта турган болсок, суусудары Таш алтын, Жиделик көлү. Жиделик көлү популярдуулугу боюнча Кадамжай аймагында эң алдыңкы орунда турган борборлордун бири. Жылына жай мезгилдеринде күнүнө миңдеген адамдарды тейлеген комплекс. Жиделиктин коноктордун санын көбөйтүү үчүн эң алгач шартын жакшыртуу жана албетте кооздугун арттыруу, көрктөндүрүү болуп эсептелинет. Муну кандай көпүрө куруп, аны кооз, шам чырактары менен гүлдөп коюу туристтердин, туристтердин келип сүрөткө түшүп, же жон гана суктанып, ырахат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Жана албетте көлдөн тышкары көлдүн жээги да камкордукка муктаж. Башкача айтканда, тактап айтсам, көлдүн жээгине кум, пляж катарында отургучтарды орнотуп коюу айланага окумуштуудай коозлук тартуулайт. Келген коноктордун саны өсүп, материалдык киреше камсыздалат. Популярдуулугу боюнча Жиделиктен кем калышпаган Аккайың эч кандай кемчилдиги жоктой сезилет. Оңдоо түзөсү эле кемчилдиги жоктой сезилет. Албетте табияттын белегин кадырлап сактаганыбыз оң, ошентсе да кандайдыр бир бөлүгүн бөлүп алып, эс алууга шартты жакшыртуу же башкача бир нерселерди куруп, оңдоп түзөп, Аккайыңга туристтердин көбөйтүүбүз бул биринчиден Аккайыңды популярдуулугу мындан да өстүрүп, жана албетте калган бөлүгүн коргоону камсыз кылат. Жана дагы бир Кадамжай эли жергиликтүү эл сыймыктанган жерлердин бири Дугаба. Дугаба Кадамжайдын борборунан 40 км алыстыкта жайгашат. Кезектеги жол маселеси бул биздин аймакта эле эмес, негизи Кыргызстанда кеңири жайылган маселелердин бири. Тартап айта турган болсом, Дугабага жетүү үчүн учурда Өзбекстандын көзүнө караштуу Шаймердин аймагын кесип өтүүгө туура келет. Жана албетте бул жерде кут конгон ыйык Кутман көл тууралуу да сөз кылбасак болбойт. Кутман көлгө көптөгөн адамдар бир барууну самап жүрүшөт. Кутман көлгө албетте барууда дагы бир топ тоскоолдуктарга дуушар болобуз. Эң кыйын сезилген маселелер эң оңой жол менен чечилет демекчи. Кутман көлгө барууда албетте учуучу кабиналар азыр бар, бирок ошону коопсуздугун жакшыртуу же болбосо жаңыдан орнотуу бул маселени оңой чечүүгө туура болот. Илгертен ата бабаларыбыз ыйык көрүп сактап келген ыйык мазарларыбыз жана албетте азыр да жергиликтүү эл сактап ыйык тутуп келген азиз жерлерибиз бар. Булардын бири атап айтсак Азирети Али мазары. Азирети Али мазары Кадамжай Кызыл булак жолунун оң тарабында Ак суу дарыясын бойлой жайгашкан. Учурда жергиликтүү элден сырткары жаш жубайлар зыярат кылып дуа алууга адат болгон жай. Мындан тышкары Кадамжай аймагында Көзел ата, Дөт берем, Жигит берем, Бөзөйнөп, Баңсысы, Кожо Кайыр, Кожо Алматы, Кожо Асис сыяктуу элибиз ыйык тутуп келген мазарлар, касиеттүү азиз жерлер көп.
Албетте мындан тышкары өзүңүздөр көргөндөй Жыланды, Таш булак, Пурсун, Шейит, Сурма таш туристтик маршруттарында алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келген туристтер суктанып биздин сулуу кооз жерлерибизге кумарланып кетишет. Чындыгында өзүңүздөр көрүп болгондой эле Кадамжай эң кооз керемет жер. Муну бир гана сөз менен түшүндүрүү абдан кыйын. Ушундай берекелүү, кооз, касиеттүү жерге бизди кордоп кылып салууда, көкөлөтүп өстүрүп салууда бир гана бизден жана сиздерден көз каранды экенин эч качан унутпайлы. Жакшыдан эң жакшыга умтулуу мыктылардын гана сапаты. Көңүл бурмаңыздар үчүн чоң рахмат.